велосипедтің дөңгөлөгүнөн бирдикке үн чыгып атат. Дөңгөлөктөнбү, неден билбейм, таппай атам. Тырык деп. Thank you. Өтө сонун дейт. Şu велосипедтің әрбірі көңіл бұрып кетеді да. Жол чекесіне шығып алайыншы, текшеріп алайын деп тоқтап қалдым. Окей, thank you. Ошоны қарап қойын деп. Bir немесіне эле тырық деп атат да. Болуттарында эле қатырып қойдым. Неден тырық деп атат? Айдағанында тырық деп атат. Анан ноғы bir жерге қыстарылбайбы, билбейм. Сөйтіп тұрып қалды. Жардам керек емес пе деп сұрап атышат. Бұзылып қалды дешіп. Тоқтап тұрып қалсам бір неме келіп атпайбы? Сообщениячы. Ой, комментарий. Комментарийда не дейт? Эй, гангер баш дейт. Шындай адамдар да бар ғой, жөндөн эле видеонун түбүнө эй гангер баш еврейлер өлтүрөт кет ошуңа деп жазыптыр. Шындай не үйүндө кыларга иши жок адамдар бар ба? Мен вообще түшүнбөй калдым. Не деп жооп беришти да билбейсиң. Гангер баштар мендей болсо. Гангер баштагы эмес, не дейт азыр? Унута түштүм. Ушуга окшогон сөз да. Ушундай гангер баштар мендей болсо анда сендейлер кандай болот билбейм. Кыларга иш жок. До конца көрөт дагы ушундайларчы. До конца көрүп анан гангер баш деп жазат. Мен еврейлер кышырып жейби? Эмне еврейлердин кыла турган иши жокпу же башка? Согуштун сысы менен ишим жок. Политиканын пысы менен ишим жок. Мына ошондой адам бар. Ишене бергиле. Өз жашоом кылып, арабамды сүдүрөп жүрөм. Анан сага окшогон гангер баштарга сөз жок да. Атайын удалить эткен жокмун. Сөзүң мененчи ушундай сендей гангер баштарды камап жакшы кылып атат. Свобода слова деген сөздү башкача кабыл алып атасыңар да, свобода слова деген сөз менен хулиганство бул уже статья. Оюңа келгенди дабдырап, жазып, жыргап отурсаң керек. Ооба, көңүл бөлдүм сенин сообщение, комментарийиңе. Бир жери таң калыштуу да, кайсы жеримен гангер баштыкты байкадым. Карагыла, бул жерге мындай машинанын пылесосын тыштап коюптур. Баламы качандан бери машинаны пылесосту деп урушсам, пылесос деп койт. Мына Кудайым мага пылесос чыгарып коюптур. Иштетип көрөйчү. Мына зарядниги менен даже карасаңар, зарядкасы менен. Алып салабыз. Бул дагы бир $5 кетет. Буюрса. Так, дагы бир микроволновка экен. Микроволновка. Коробкасы ошо. Коробкасы. Так. Ага. Мейтеч. Мындай микроволновка. Көрөйүнчү. Булар сынып калбасын деп аккуратно снажить этип турган, значит, иштейт окшойт. Үстү жагы да таза экен. Чектеп көрөйлүчү. Иштеп калса бул дагы $20-30 кетет. Мына ушинтип жүктөп алдым, буюрса. Коробкасын алган жокмун, коробкасын азыр мусорго ыргытып коем. Так что прочный эле болду. Сонун эле кылып алып кетсем керек. Эми секин үйгө карап ченейин. Өзү үйдүн жанында эле жүрөм. Мына ушинтип
Жіпті алып кел атам. Анағы комментарийге қайра ойландым да. Себебі тура айтты. Мен эле гаңгырбашмын да, гаңгырбаш болбосам ушинтип тап тазалап, менет кылып сатып туруп анан кийин кайрымдуулукка салып бере эле. Менде гаңгырбаш жок, туура айттың, ушу жериңе рахмат. Ошон үчүн сени удалить этпейин деп коем. Көрө бер дальше видеоларымды. Эми подписчиктериме айтасыңар го, хейтерлер тим коюң. Хейтерлер менен продвижение жакшы болот деп. Тим койдум ошону. Туура айтты да, менде гаңгырбаш жок да. Анан бир жериңе кошулган жокмун, эбирейлер өлтүрүп коет деп. Эбирейлер мен менен эмне иши бар? Шерин сал, сен ham гаңгырбаштык кылып түшүнбөй калыпсың. Эбирейлер мени дени экенин билбейт да, бомж экен деп ойлойт. Мына таштанды жыйнап жүрсөмчү. Ошон үчүн тийбейт. Так что мен чындап гаңгырбашмын. Себеби политиканын пызы менен согуштун сызы менен ишим жок. Эң туура замечать эткенсиң. Менде гаңгырбаш башка жок. Рахмат сага. Дальше көрө бер видеолорум. Мына дарагын карасаңар. Башкача. Баягы жылаңач мушуктар бар го. Жөнү жок мушуктар. Ошонун породасынан экен да. Ушундай башкача дарак экен. Түшүнбөдүм. Бул кошумча. Эки кыл жалбырак чыгарат экен да. Мына коймалары. Муну карасаңар, ушинтип дагы забор кылып койсо болот экен да. Бизде ушундай майда кандай эмелер бар? Дарактар. Карасаңар, ошондой дарактарды ийип забор кылып турбуз. Тегерет. Саны. Ушундай экен. Ол темир экен. Природаны көрүп атасыңарбы? Азыр реальный кадрда. Мен мурда көрсөм картина деп ойлочу элем. Карасаңар. Ол Гавайи. Биз ботанический садка келатабыз азыр. Мына реальный кадр.